Азыр убакытта биз экинчи блокто турабыз. Бишкектин чыгыш тарабындагы Алтын Ордо жаңы конушундагы 480 орындуу мектептин курулушуна капсула былтыр май айынын аягында салынган. Бүгүнкү күндө иш 98%га аткарылды. Учурда ички жана тышкы жасалгалоо жана аймакты жашылдандыруу иштери жүргүзүлүүдө. Мектеп 3 блоктон турат. Биринчи блок основной класс. Класс 18 класстан турат. Экинчи блок болсо библиотека, раздевалка, үчүнчү блок болсо спорт залдан турат, актовый зал, анан столовойдон турат. Азыр убакта алар деле 98% бүтүп калды. Тышкы тосмолор баары тозду бүттү. Жаңы курулуп жаткан 3 кабаттуу мектеп 1 гектардан ашык аянтта жайгашкан. Бул 7000ге жакын калкы бар конуштагы биринчи жалпы билим берүүчү мекеме. Алардын дээрлик 1,5 миңи мектеп жашындагы балдар. Буга чейин өлкө президентинин тапшырмасы менен республикалык бюджеттин эсебинен 15 мектеп жана 1 балабакчанын курулушу башталган. 2022 жылы билим берүү объектилерин курууга министрлер кабинетинин буйругу менен 1,5 миллиард сом бөлүнгөн. Акбосого, Рухий Мурас, Мурас Ордо, Ак Ордо конуштарында жаңы мектептер курулууда. Мындан тышкары жаңы окуу корпустарын куруу, структурасын бекемдөө жана айрым билим берүү мекемелеринин спорт залдары, китепканаларды капиталдык оңдоодон өткөрүү пландалган. Ал эми Бишкектин кичи райондорунун бириндеги 140 орунду балабакча учурда 65% бүткөрүлдү. Биринчи майдан баштаганбыз, 1 сентябрга бүтүрөбүз деген ниеттебиз. Азыркы тапта 90% бүтүп калды. Азыр ички отделкалар жасалып атат. Тышкы жумуштарынан благоустройство, асфальт иштери жүрүп жатат. Фасад иштери 90% бүтүп калды, 1-2 күндө бүтөт. Кафелдер уже 90% бүтүп калды. Жылуулук системасы өзүнчө котелный курулду. Электрокотел коюлат. Курулуп жаткан мектептердин ар биринин долбоордук кубаттуулугу 140-тан 550 орунга чейин ылайыкталган. Учурда курулуп жаткан мектептерге Бишкек шаарынын мэри өзү көзөмөлгө алууда. 15 сентябрга 16 объекти бүтүрүшүбүз керек болчу президенттин тапшырмасы менен. Кээ бирки чоң жакшы иштеген компаниялар ушуну бир аз досрочно тапшыралы деген планда турушат. Себеби биздин 15 сентябрдан окуу жылы башталбай, быйыл 1 сентябрдан баштала турган болуп калды. Ошого азыр мына буюрса Алтын Ордо дагы мектепте болдук. Ал бир 97-98%ке даяр болуп калды. Андан кийин Мурас Ордо мектеби дагы благоустройство жагылды, бүтөт деп турабыз. 40-чы мектеп. Алда ошо 28-29-да бүтүрөм деп турат. Андан кийин 13-чы мектеп уже даяр. Азыр барып ача берсе де болот, бирок 1 сентябрь балдарды күтүп атат. Ушундай бир 5-6 мектеп, ошо бир балабакчаны биз 15 күн срогунан эртерээк бүтүрүп сапаттуу тапшырабыз деген планыбыз бар. Бүгүнкү күндө курулуп жаткан билим берүү мекемелеринин айрымдары быйылкы окуу жылында пайдаланууга берилет. Тутам Мелисов, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.